Salam dostlar, bu videoda biz sizler menen çoğu Mazda Demio машинасын карап көрөбүз. Бұл videoda ар дайым кыдай эли минус плюс жактарын жана кыскача мүнөздөмөсүн айтып бөлүшөмүн. Видео пайдалуу болот деп ойлойм. Ошол себептүү видеого лайк басып подписка болуңуз. Анда эмесе кеттик. Mazda Demio birinci поколениясы 1996 жылдан 2002 жылдары иштеп чыгарылган Жапон өлкөсүндө. Башкача аталышы Mazda 121 дагы деп коет. Кичүү вагон машина, мини вагон. 5 эшиктүү хэтчбек кузовунда иштеп чыгарылган. 5 ступенден турган механика коробкасы менен 4 ступенден турган автомат коробкалары менен иштеп чыгарылган. Оң жана сол ролдору менен 1.3-1.5 объемдогу моторлору менен иштеп чыгарылган. Моторлордун күчү 63 аттын күчүнөн 100 аттын күчүнө барабар болгон. Бул машиналар узун бойлуу, кыска вагондорду мыкты кылып иштеп чыгарганга 90-жылдары жапон туугандар аракет жасашкан. Машинанын узундугу 3 метр 815 сантиметр, кенендиги 1 метр 670 сантиметр, бою болсо 1 метр 535 сантиметр. Mazda Demio Ford Fiesta'nын платформасында жасалгаланып иштеп чыгарылган. Бул машиналар Жапон өлкөсүндө дагы, жада калса дүйнө жүзүндө мыкты машина деп дагы саналган. Мына ошол себептүү бул машиналардын бүгүнкү күнгө чейин 4-чү поколениясына чейин бар. Плюс минус жактарынан айта турган болсок, плюс жактары: машина надежный, крепкий Жапон. Машина шаар ичине мыкты, башкарганга ыңгайлуу, кичинекей болгондуктан пробкалардан мыкты деңгээлде чыгат. Парковка учурунда оңой. Мотору, коробка жактары жакшы. Машина өзүнө ылайыктуу, динамичный, тормуздары жакшы иштейт, резвый. Запчастары деле анчалык деле кымбат эмес. Ремонтун дагы орто баада ремонт кылдырса болот. Бензинди аз жейт. Сырткы көрүнүшү жана ички салон жактары дагы мыкты. Машинанын олтургучтары жатат, спальный сыяктуу болуп калат. Бирок машинанын ичинде жашаса болот дегенди билдирбейт. Машина Жапон качествосы мыкты деңгээлде жасалгаланып иштеп чыгарылган. Аял кишилер үчүн, жаңы үйрөнүп жаткан адамдар үчүн мыкты туура келген машина. Такси үчүн дагы мыкты машина десек жаңылышпайбыз. Бул машиналарды арзаныраак сатып алса дагы болот. Өзүнө ыңгайлуу, ылайыктуу, мыкты комфортторго ээ. Машина жакшы, мыкты машина. Багажник жагы дагы кенен, жүк батымдуу машина. Мына ушул сыяктуу плюс жактары көп. Минус жагынан айта турган болсок, машиналарга 20-25 жылдын тегереги болуп калды. Сырттан үндөр угулуп турат. Жада калса моторунун үнү дагы угулуп турат. Кантсе дагы комфорт жактары эски экени байкалат. Кузов жактарынан чириктерди дагы тапса болот. Ходовой жагы дагы бир аз жесткийраак. Стекло подъемниктери бат-бат бузулуп турат. Бирок машина мыкты машина. Бул машиналардын азыркы күнгө чейин таза кузовторун дагы көргөнмүн. Ошол себептүү бул машинаны жакшы карап минсеңиз, машина мыкты машина. Албетте машина внедорожник эмес. Машина күнүмдүк тиричилик үчүн колдонулган үй бүлөлүк мыкты машина. Мына ушундай Mazda Demio'нун кыскача толук мүнөздөмөсү плюс минус жактары болду. Видеонун аягына чейин көргөнүңүз үчүн чоң рахмат. Видео пайдалуу болду деп ойлойм. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуз.